Баткен облусундагы кырдаалга байланыштуу түзүлгөн облустук штабтын чечимине ылайык кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан улам коопсуз жайга чыгарылган тургундар үчүн атайын транспорттор уюштурулуп, үйлөрүнө жөнөтүлдү. Баткен шаарындагы 9 пунктта жайгашып турган Баткен районунун жарандары менен өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жолугуп, чек ара аймактарында күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп, жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча бардык чаралар көрүлүп жатканын, турак жайсыз калган үй бүлөлөргө убактылуу үйлөр курулуп даярдалганын билдирди. Учурда аймакта калыбына келтирүү жумуштары башталган. Биринчи кезекте жарандарды турак жай менен камсыздоо аракеттери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, 28-29 апрелде болгон чек арадагы окуядан облуста акыркы такталган маалыматтар боюнча 40.649 адам көчүрүлгөн. Областык штабтын чечими менен ошол абал туруп таштыкандыгына байланыштуу Аксай айыл өкмөтүндө жалпы ушул эвакуационный пункттарда жайгашкан 473 адамды азыр мына 28 кичи автобустарды өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткен область башкармалыгы азыр уюштурулуп, ГАИнин сопровождениясы менен, ички иштер эмеси менен, кызматы менен сопровождение менен азыр мына туруктуу жайларына элдерди азыр көчүрүп алып баратабыз.